Батыралы Сыдыков атындагы Кыргыз-Өзбек эл аралык университети тамыры бир кыргыз-өзбек элинин ортосундагы достуктун символу болуп эсептелет. Бул окуу жай көп улуттуу өлкөбүздүн бардык этносторунун жаштарынын илим-билимге болгон суроо талабын канааттандыруу максатында 1994-жылы Кыргызстан менен Өзбекстандын өкмөттөр аралык келишиминин негизинде Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтому менен ачылган. Окуу жай түптөлгөн күндөн баштап Кыргызстандан тышкары алыскы жана жакынкы чет өлкөлөр үчүн керектүү кең профилдеги адистерди даярдап чыгаруунун үстүндө билим берүү ишмердигин жүргүзүп келет. Анын ишмердиги өлкөбүздүн билим берүү тармагындагы университеттин ордун чагылдырган миссиясы аркылуу аныкталат. 2021-жылдын башында Кыргыз-Өзбек университетине белгилүү мамлекеттик жана коомдук ишмер Батыралы Сыдыковдун аты берилип, эл аралык статуска ээ болду. Учурда университетте 6 факультет, 3 колледж, 1 кесиптик лицей билим берүү ишмердигин жүргүзөт. Студенттерди кабыл алуу, окутуу, билим берүүгө берилген лицензияларга ылайык экономикалык, юридикалык, техникалык, педагогикалык адистиктер боюнча жогорку жана орто, медициналык адистиктер боюнча орто, баштапкы кесиптик багытта билим берүү ишмердигин алып барат. Ошондой эле илимдин 4 багыты боюнча магистрлерди даярдап чыгарууга даярдыктар көрүлүп, 43 адистикте аспиранттар изилдөө иштерин алып барышат. Адистик билим берүү ата мекендик жана эл аралык аккредитациялык агенттиктер тарабынан берилген сертификаттардын негизинде жүргүзүлөт. Окуу программаларынын бардыгы 5 жылдык мөөнөт менен аккредиттелген. 2019-жылдын экинчи жарымында университет алгачкылардан болуп, Казакстандын эл аралык көз карандысыз НАР агенттиги тарабынан институционалдык аккредитациясынан ийгиликтүү өтүп, билим берүү ишмердигин эл аралык стандартка ылайык жүргүзгөндүгүн тастыктаган атайын сертификатка ээ болгон. Окуу процесси Ош шаарындагы 9 окуу корпусунда, Жалал-Абад областынын Алабыка районунда жүргүзүлөт. Лекциялык кааналар, окуу лабораториялык аудиториялардын бардыгы заманбап техникалык каражаттар, видео байкоолор менен камсыздалган. Алардын катарында адистештирилген виртуалдык окуу лабораториялары, компьютердик класстар, интернет желесине туташтырылган мультимедиалык аудиториялар студенттер үчүн кызмат кылат. Мугалимдер үчүн да, студенттер үчүн да Ирбис 64+ маалыматтар базасына жол ачкан университеттин онлайн китепканасы, Керлибнет жана башкалар пайдаланылат. Окуу процессин уюштуруп башкаруу үчүн АВН маалыматтык системасы жайылтылган. Анын негизинде окуу процесси жана Келбил билим берүү платформасы толук автоматташтырылган. 2019-жылы университеттин өздүк каражатынын эсебинен 550 орундуу жыйындар залынан 120 орундуу синхрондук котормо аппараты менен жабдылган конференция залынан, электрондук китепканадан, 250 орундуу ашканадан турган маданий эстетикалык комплекси пайдаланууга берилди. Университеттин профессордук окутуучулар курамынын квалификациясын жогорулатууга өзгөчө көңүл бурулат. Ал үчүн атайын семинарлар, семинар-тренингдер, жаш мугалимдер үчүн атайын курстар үзгүлтүксүз уюштурулуп турат. Ошондой эле мугалимдер чет өлкөлөрдөн илимий, академиялык тажрыйбаларын байытып, стажировкадан өтүп турушат. Окумуштуу окутуучулардын кандидаттык, докторлук диссертациясына даярдануу үчүн университет тарабынан моралдык жана материалдык колдоо көрсөтүлүп, чыгармачылык өргүү берилет. Бүгүнкү күндө университетте 400ден ашуун окутуучу эмгектенсе, алардын 80ден көбүрөгү илимий даражага ээ болушкан. Университеттин бүтүрүүчүлөрүн иш ордуна жайгаштыруу, аккредитация жана билим берүү сапаты департаментинин алдындагы карьераны өнүктүрүү боюнча адистин көзөмөлүндө жүзөгө ашырылат. Жүргүзүлгөн сурамжылоолордун жыйынтыгына ылайык биздин университеттин бүтүрүүчүлөрүнүн адистик чеберчиликтери бардык иш берүүчүлөрдү канааттандыра тургандыгы белгилүү. Кыргыз-Өзбек эл аралык университети билим берүү ишмердигин жүргүзө баштаган алгачкы учурдан баштап илимий изилдөөнүн борбору, билим булагы катары таанылып, 21-кылымдын талабына жооп бере турган заманбап адистерди даярдап, болочок интеллектуалдык элитанын калыптанышына кам көрүп келет. Анын негизинде университетибизден таанымал окумуштуулар тарбияланып чыгып, туруктуу илимий мектептер түптөлдү. Жыл сайын мамлекеттик бюджеттен каржыланган илимий долбоорлорду аткаруу менен таанылган
9 илимий борбордон турган инновациялык изилдөө институту негизделди. Окутуунун жаңы инновациялык усулдары иштелип чыкты. Түрдүү машиналардын, жабдыктардын, медициналык аппараттардын, приборлордун, кийим-кечилердин оригиналдуу конструкциясы түзүлдү. Алар өндүрүшкө ийгиликтүү жайылтылып, турмушта кеңири пайдаланылууга жол тапты. Жак сунушу аркылуу Кыргызстандагы илимий журналдардын алдыңкы 5 тобуна кошулган Илим, билим, техника эл аралык илимий журналы үзгүлтүксүз жарык көрүп турат. Ал РИНС системасына киргизилген. Студенттердин илимий изилдөө иштери университеттин илимий изилдөө иштеринин негизги бир бөлүгү болуп саналат. Студенттердин илимий изилдөө ишмердигин өнүктүрүү багытында түрдүү кружоктор иштеп, атайын семинарлар, илимий конференциялар уюштурулуп турат. Анын натыйжасы катары Кыргыз-Өзбек эл аралык университетинин студенттери Кыргыз Республикасынын жождор аралык өткөрүлгөн предметтик олимпиадаларда системалык түрдө алдыңкы орундарды багындырып келишет. Олимпиаданын жеңүүчүлөрү атайын дипломдор, баалуу сыйлыктар менен сыйланышат. Университеттин базасында окуу куралдарын басып чыгаруу багытында өздүк басмаканасы иш алып барат. Азыркы учурда борбор Кыргыз Республикасынын түштүк аймагындагы өзбек тилдүү мектептерди зарыл болгон окуу куралдары менен камсыздоо багытында үзгүлтүксүз иш алып барууда. Ушул күнгө чейин белгиленген борбор тарабынан 127 аталыштагы жаңы окуу куралдары 2 миллион нуска менен чыгарылып берилди. Кыргыз-Өзбек эл аралык университети алыскы жана жакынкы чет өлкөлөрдүн алдыңкы жогорку окуу жайлары менен тыгыз байланышта билим берүү ишмердигин алып барат. Малайзиянын, Туркиянын, Грециянын, Кытайдын, Германиянын, Индиянын, ошондой эле жакынкы чет өлкөлөрдөн Азербайжандын, Армениянын, Россиянын, Казакстандын, Өзбекстандын профилдик жогорку окуу жайлары менен узак мөөнөттөгү эки тараптуу кызматташуу келишими түзүлгөн. Келишимдин негизинде белгиленген өлкөлөрдүн алдыңкы окуу жайлардын мыкты адистери университетке чакырылып, конок лекцияларды, мастер-класстарды өтүп, университет тарабынан уюштурулган илимий практикалык конференцияларга катышып турушат. Кыргыз-Өзбек университети эл аралык институционалдык аккредитациядан өткөн соң эл аралык стратегиялык кызматташтыгын илимий ишмердигин өнүктүрүп, бир канча эл аралык уюмдардын, бирикмелердин мүчөсү катары катталды. Түрксой ЮНЕСКОнун жол картасы түзүлүп, эки тараптуу кызматташуу келишимине кол коюлду. Орус-Кыргыз техникалык университеттеринин консорциуму Ош декларациясы түзүлдү. 2020-2021 окуу жылынан тартып университет инженердик технологиялык факультетинин студенттерине Россиянын жогорку окуу жайлары менен биргеликте кош диплом берүү программасын жүзөгө ашыра баштады. Тагыраак айтканда, Устинов атындагы Военмех Балтия мамлекеттик техникалык университети менен болгон программалык келишим боюнча аталган факультеттин студенттерине экинчи дипломго ээ болуу мүмкүнчүлүгү берилет. Университеттин студенттери жана профессордук окутуучулар курамынын катышуусунда маданий массалык иш-чаралар үзгүлтүксүз өткөрүлүп турат. Ошондой эле алар шаардык, облустук, республикалык деңгээлде уюштурулган маданий массалыктык иш-чараларга активдүү катышып, алдыңкы орундарды багындырып турушат. Студенттердин чыгармачылык изденүүсүн өнүктүрүү багытында Комуз, Ыр, улуттук би кружоктору, Мурас, фольклордук ансамбле, Ак бийке, Даткайын бийчилер борбору менен маданий эстетикалык борбор иш алып барат. Достук планетасы газетасы ай сайын чыгарылып, Гранит телестудиясы студенттердин чыгармачылык ийгиликтерин чагылдырып турат. Кыргыз-Өзбек эл аралык университетинде компьютердик, айдоочулук, тилдик кошумча курстары иш алып барат. Алардын катарында мамлекеттик тилди өнүктүрүү борбору, Манастануу борбору, Айтматов таануу борбору, Англис ресурстук борбору, Славян маданий борбору, Өзбек маданий борбору сыяктуу борборлор, Акыл Ордо, жаш жазуучу кружоктору студенттер үчүн кызмат кылат. Спорттук иш-чаралар үчүн Достук спорт клубу иш алып барат. Спорттук секциялар үчүн спорт манежи, спорт залы, кичи футбол аянтчасы түзүлүп, жогорку даражадагы машыктыруучулар тарабынан студенттер, окутуучулар курамы университеттер аралык шаардык, областтык, республикалык жана эл аралык спорттук мелдештерге даярдалат. Спорт багытында түзүлгөн мыкты шарттын натыйжаларында университеттин студенттери да, окутуучулары да шаардык, облустук, республикалык, эл аралык мелдештерде байгелүү орундарды багындырып турушат.
Алыскы аймактардан келип окуган студенттер татыктуу билим алып, изденүүгө бардык шарты түзүлгөн студенттик жатакана менен камсыздалат. Ошондой эле окуу корпустарында студенттик ашканалар иштейт. Жыйынтыктап айтканда, Кыргыз-Өзбек эл аралык университети заманбап материалдык техникалык базасы, жаңы көз караштагы окумуштуу окутуучулары, изденүүдөн талбаган илимпоздору менен эмгек рыногундагы атаандаштыктан өз ордун таба билген татыктуу адистерди даярдап чыгаруунун үстүндө билим берүү ишмердигин алып барууда.